Бул чакан ишкана Баткен шаарынын борборунда жайгашкан. Мында түрдүү эмеректер жасалат. Ишкердин айтымында электр тогу үзгүлтүккө учураса, станоктор иштебей, жумуш да токтойт. Андыктан электр энергиянын үзгүлтүксүз берилип турганы ишкер үчүн маанилүү. Бизде постоянный свет өчөт. Азыр мына электриктер келди, оңдоп атат. Кудай бурса өчпөйт деп немесин айтып атат. Бизге электр энергия болбосо бул жерде иш жүрбөйт вообще. Ошо электр энергия зарыл. Учурда Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүндө эскирген электр чубалгыларды жаңы заманбап СИП деп аталган өзүн өзү көтөрүүчү изоляцияланган зымдарга алмаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Энергетиктердин айтымында СИП зымдары авариялык өчүрүүлөрдү азайтып, электр тогунун жоготуусун жоет. Ушул авариялык өчүүлөрдүн жоюу максатында ушу СИП 2 аба чубалгыларын тартып атабыз. Бул авариялык өчүрүүлөрдү кыскартат, жоет десек да болот. Анан быйылкы жылга берилген планды аяктоо алдында турабыз. Кудай буйрса кышка өчүрүүлөр аз болот. Кышка даярдык жакшы. Жалпысынан 2025-жылы Баткен облусу боюнча 45 чакырым алюминий зымдарын СИПке алмаштыруу пландалса, учурда анын 34 чакырымы толук аткарылып бүткөрүлдү. Мындан сырткары 2025-2026 жылдардагы күз-кыш мезгилинде калкты үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу максатында 44 даана көмөкчү чордон кезектеги оңдоп түзөөдөн, 5 даана көмөкчү чордон капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Пландалган жумуштар өз нугунда жүрүп жатат. Кечиккен жумуштар жок. Утурумдук капиталдык ремонтторду аткарып жатабыз. Ар айдын өзүнүн план графиги бар, ошол боюнча аткарып, азыркы бүгүнкү күндө 90% жумуштарыбыз бүттү. Мындайга айтканда 90% даярбыз. Күз-кыш мезгили киришинче 100% даяр болобуз. Андан сырткары бизде модернизация деп коет, ушул жабдыктарды жаңылоо боюнча дагы жумуштар жүрүп жатат азыр. Ошондой эле иштин сапатын арттыруу жана электр түйүндөрүнүн ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында эски жыгач мамыларда жаңыланууда. Бүгүнкү күндө 1568 жыгач мамы темир бетон мамыларга алмаштырылды. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.